Мен кыргыздарга бир жакшы нерсени айткым келет. Ушул жылы кыргыздар үчүн аябай жакшы жыл. Биз билген боюнчачы. Мынча айтканда азыр ааламдын эшиги ачып изобилия деп коет атпайбы? Изобилия энергетикасы түшүп атпайбы жергечи? Бул кыргыздарга түздөн түз пайдасы. Эгерде болгон эле ошол изобилияны кабыл алганды билсе кыргыз. Кыргыздын ар кими бай болот да. Сиз азыр айтып атпайсызбы, материальныйдан чыгыш керек деп? Жок, эми ал материал. Кайра башкортос менен материальныйга кирип кетпейсизби? Мисалы мындай да, изобилия дегенде мындай түшүнүп коюш керек да. Адамдын жан дүйнөсү толмоюнчачы. Адам алып койбойт. Материалдыкка тойбойт. Келбейт. Качан жан дүйнө толгондо, азыр тем более илим келип атканда адам өзүнөн өзү аз айтып атпайбы, бири-бирине жылуулук сезим бериш керек, бири-бирине жардам бериш керек деп. Ушуну канча жыл мурун мен айткам да. Азыр билип атасыңбы? Бет капчандар деген чыгып атат, акчаларды берип атат элдергечи. Ушинтип эл өзү билип билбей бар бири-бирине жардам берет. Анан бул качан күчүнө кирип алгандан кийин ошо кедей бай деген жок болуп калат да. Ошо азыр айткан сөзүңүзгө Бакытбек, азыр жанагы оорулар көп, жана акча чогултуп атпайбы элдер бири-бирине жардам берипчи. Ошол оорулар, ошол азыр өзгөчө мына кичинекей балдар, оору балдар төрөлүп атпайбы? Же болбосо төрөлгөндө жашынакай төрөлгөндөн кийин бир аякпас бир ооруларга душар болуп калып атат да. Ошол оорулар ата тектен келаткан как бы аманат, касиетпи? Же болбосо бүгүнкү күндө ушу жеген ичкенибизден табылып аткан оорулар болуп атабы? Ушу бүгүнкү балдардын оорусу. Баары кошулташыл да, бирок бир гана нерсе бар, себепсиз эч нерсе жок дегенчи. Тамак деле, ага дарың деле, баардыгы билет этет, ошо генетический нерселер билет этет да, баарыначы. Анан мисалы ар бир адам эң биринчи ошонун себебин табыш керек да. Эмне себептен? Биздин мисалы оңой эле да, мисалы өзүнө байкоо жүргүзгөн адамдар сага билебиз. Биздин үйдөн жаш эле баланча өтүп кетти, жаш эле мындай болуп кетти, жашта кырсык болуп кетти деп. Ушундай да бар да. Ошол изилдесе, ошол үйдө ошо или бир киши менен кете турган бар. Же болбосо ошол баары бирини чекесинен алып кете турган кармалар бар да. Ошону токтотуш керек. Ошонун кызматынан билдесе да, ошону токтотом деп келет. Анан токтото албагат, анан кийинкисине өтөт, анан урпагына өтөт. Ошентип куулушуп келаткандар да бар да. Каргышпы? Буну каргыш деп коет. Бул ошол жана мен айтып аткан каргыш деген сөз эмне? Жаралып калган энергия жоюлуш керек. Ал жоюлбаса ал ээрчип жүрө берет. Себептен да бул мисалы могу бир нерсе көтөрүш үчүн сен биринчи класстан экинчи класска көтөрүлүш үчүн бир сабактарың бар, отличный болуш керек го. Ошол сыяктуу ошол мурунку жаша өтүп атканда нерсе буга өтүп кетиш үчүн баары гладкий болуш керек да. Бакытбек, эми ошол ата тегибизде өмүр дарактын тамырын кантип тазалашыбыз керек? Биз, например, эми билбейбиз да, эми кайсы жерде каргыш бар, кайсы жерде эмне бар экен. Эми ошол күндө биздин ошо энергиябыз жетеби ошолорду кантип тазалашыбыз керек? Мисалы, мен бир нерсеге күбө болдум, бир ушу Ордого келип жүргөн кыздар бир график чыгып атты да. Нейрографика чыгып аткан да. Анан ошону мен карап отуруп, да туура деп кабыл алгам да. Адам өзүнүн ою менен ошо демде мен чынын караганда күлтетип анан ошондо бул бир жолу. Мисалы эми башка улуттарды ошондой болуш керек да. Биздин кыргыздардыкы болсо көбүнчө бизде өмүр дарак деп айтылат да. Өмүр дарак депчи. Ошон үчүн ар бир кыргыз биринчи баягы порталды ачыш керек. Кечирим бериш керек, ыраазычылык бериш керек дейт го. Ошондой порталды өзү ой менен ачыш керек. Анан ошого кирип ата энесин биринчи атасынан түпкү атасына, биринчи энесинен түпкү энесине, тайта тайнесинин түпкүгүнө чейин баягы 4 жагынан тең бар да. Кетирген күнөөлөрүн баарын мен кечирдим деп биринчи өзүнө алыш керек. Ал ошол өзөк болуп атат да аларгачы. Ошо менен келип атат генетика болупчу. Мен кечирдим деп өзүнөн кечирип алыш керек аны. Анан алгандан кийин ошондо менен де кеткен нерсе кечирилсин, бир бүтүн болойлу деп өмүр даракты элестеш керек. Золотой кылыпчы мисалчы. Анан айтат да, өзүнүн сөздөрү бар. Мисалы өзөгүм жоон болсун, тамырым терең болсун, өсүүм бийик болсун, көлөкөсүнө элдем алгандай болсун,
деген жакшы тилектерди айтат да. Золотой бек да. Золотой светке баарын айландырып ортосунда өзү өзөк болуп чыккан. Не болбосо өзү пирамиданын чокусуна пирамида, золотой пирамида куруп алып, ошонун үстүнө отуруп алып, через кеткен нурду өзү менен кой берип турган, өзүнө өткөзүп бүт ата тегине бериш керек. А жанагы тогуз токуш жасап, Куран окуп, арнап, шам жагып, анан жанагы свечаларды жагып деген нерселерчи? Эми булар да мисалы Куранда эки нерсе да. Бунда күч иштейт. Шам болсо жарык нерсе билесиң да? Жарыктын да күч иштейт. Тогуз токуш бул айтып атасың, бул өзү нандын бир ыйыктыгы, улуктугу бар да. Жит чыгарып. Да, булар иштейт, бирок иштегени менен биз бул адат болбош керек да. Адат кайдан? Кылып коюш керек. Жөн эле кылып коюш керек эмес. Андай болбош керек. Ошон бала осознанно кылып аткан нерсеңди сезип, ошондой болуп атканын сезип жаратышың керек да. Же болбосо жанагынтип деле жаза берсе болот экен да ой менен, ошо ошол баардык нерсе келип эле сенин ошол аң сезимиңе байланып турат да. Сонун, рахмат Бакытбеке. Дагы бир сонун нерсени айттыңыз.